болбаса Алланын ага ачуусу, нааразычылыгы. Алладан сураш керек. Инсан муктаж. İnsандай muhtaç alamda candık çok. Uydan da, koydan da, itten da, muşuktan da, barından en көп muhtaç insan. Ya eyyuhannas antumul fuqara. Ey adamlar, sizler bardыңар muhtaçsыңар Allah Taalaga. Bizden kajetimiz, insanın kajeti көп da, muhtaçlığı көп. Giyimge muhtaç bolsun, jayqı giyimge, kışkı giyimge, slansıga, туфлиге, сапожкага, улакка барсаң өтүккө, бизде бут кийимдер көп да, уйдун бут кийимин көрбөсөңөр керек. Ат, аларда бут кийим андай эмес да. Кийимдерибиздин түрү бар, спортивный кийим өзүнчө, тойго кийген кийим өзүнчө, мектепке кийген кийим өзүнчө, уй кой аттарда андай кийимдер жок болсо, же барбы? Биздин муктаждыгыбыз көп. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааляга biz daima özümüzde muhtaçlığımızda surab Allah Taala'dan. Жақшылық бар да Allah'dan gelir. Hadisi Kuduside aytat da Allah subhanahu wa ta'ala, ey bendelerim, sizler barыңар жылаңа челеңер го. Барыңар жылаң атсыңар. Бирок мен кимге кийим кийсем, ошол гана. Ошондо сіздер менен кийим талап кылгыла, кийим сурагыла, мен силерге кийим берейин дейт. Барыңар ачка элеңер го. Кимди мен курсагын той кылсам, ошонун курсагы ток. Силер менен ырыскы талап кылла, ырыскы берейин дейт Алла Таала. Жараткан Алла субханаху ва таала силерге биздерге өтө ырайымдуу. Боорукер. Алла Таалам өзүнүн ырайымы менен, мээрими менен, силерди биздерди бактылуу кылуу үчүн, жамандыктан сакташ үчүн дин берген да. Şu жакшы болсо экен, оң болсо экен, жүрөктөр тынч болсо экен, ортосунда бири-биринде ушундай ынтымак болсо экен деп. Дүйнөдө дагы, ахиретте да бактылуу болсун деп мына дин берген. Жамандыктан сак болсо экен деп. Алла эмне нерсени арам кылса, ал бизге зыян. Эмне нерсени Алла Таалам буйурса, адал кылса, ал бизге пайда. Bizde eski algan Allah subhanahu wa ta'ala. Şu tuğanlar Allah Taalam kaysi nerseni aram kılsa da oşoda narazıçılığı var. Oşonu atkargandın atı günü, taştagandın atı soğuk. Aram nerselerdi kim atkara turgan bolsa al ötö çoğun günü kılgan bolat. Allah'ın çegin. Allah Taala çevin sındırgan bolat. Çeginen çıkkan bolat. Allah'ın narazıçılığına bölüngen bolat. Allah subhanahu wa ta'ala jөндөн aram kılgan жоқ та. Akıl verdi de bizge. Akıl verdi. Şu akıllı toora işletiği üçün paygambarlar da жіберdi. Asmandan kitaplar da düşürdü. Allah jөндөн aram kılgan жоқ. Bu birinciden jеке özüңүзгө зыян. Эң birinci зыян özüңүзгө. Экинчиден коомчулукка. Üçüncüden diningizge dagы, dünyöңүзгө dagы, ahiretіңizге dagы зыян да. Эмне нерсени арам кылса ал андан эч кандай жакшылык жок ада. Allah арам кылган нерсесинде жакшылык жок. Анда только жамандык, караңгылык, күнөө, Алланын наразычылыгы, шайтандын ыраазычылыгы бар. Ага азап, кордук бар. Ар бир күнөөгө Алла Таалам азабын жазып койгон. Ар бир күнөөгө Алла Таалам өзүнүн кордугун жазып койгон. Ошон үчүн алымдар Ибрахим Адхам рахматуллахи алейх деген болгон. O kişi dua kıladı eкен да. Ya Allah, günöөнүн кордугунан өзүңө баш ийүүнүн иззатына чыгаргын мени дейт экен. Дуа кылайлы. Ya Allah, günöөнүн кордугунан. Демек күнөөдө кордук бар экен. Günöөнүн кордугунан чыгар. Günöөнүн кордугунан мени сакта. Каяка? Allah Taala'nın taatının, izzatını. Allahumma kulni meni ya Allah köçürgün. Kayaktan min zilleti ma'siyatik ila izzi taatik. Ya Allah, şu sana sen aram kılgan nersenin oşonu korduğunan meni çıkardağı sana baş yegenden izzatına. Demek Allah'a baş yiyude sıymık bul.
Алла Таалага баш ийүү бул алхамдулилля, бул иззат, бул сыймык, бул бакыт, бул ааламдын кожоюнуна баш ийип атасыз да. Жаратуучуңузга баш ийип атасыз. Өмүр берүүчүңүзгө баш ийип атасыз. Сиздин жашооңуз да, өлүмүңүз да анын колунда, дүйнөңүз да, ахиретиңиз да анын колунда, ошого баш ийип атасыз. Кудурети чексиз, райымы, мээрими, казынасы чексизге баш ийип атасыз. Бардыгын билүүчү, көрүүчү, жоктон бар кылуучу, бардык күч, ошого баш ийип атасыз. Ошон үчүн Алла Таалам кайсы нерсени арам кылса туган сактанайлы. Аны таштайлы. Ал сизге жакшылык алып келбейт, ишенип коюңуз. Ал сизге жакшылык алып келбейт. Арам сизге жүрөгүңүзгө тынчтык алып келбейт. Рызкыңызга береке алып келбейт. Жүзүңүзгө нур алып келбейт. Кабырыңызды эч качан бейпил кылбайт сизди. Ахиретиңизде эч качан соо алып келбейт, даража бербейт бул. Арамда жок нерсе. Алла жаратты, сыноо үчүн жаратты. Болсо сыноо болбой калат. Адам баласын сынаш керек. Адам ошол арамдардан качып, буйтап жашасын. Ошо арамдан сактанган сайын, арамдан качкан сайын сизге сооп жазылат. Арамды таштаган сайын ибадаттын сообу жазылат. Иттакил махарим такун а'бадан нас. Пайгамбарыбыз айткан бул сөздү. Арам нерселерди таштагын, арам нерселерден сактангын. Адамдардын эң мыкты, эң кыйын ибадаткөй сен болосуң. Жөнөкөй ибадат эмес, эң мыкты ибадаттын сообу жазылат сизге. Арамды таштап коюң болот. Пайгамбарыбыз бизге таалим берген. Күн сайын Алла Тааладан жакшы иштерди кылганды сурагыла, жаман иштерди таштаганды сурагыла. Жаман адаттарыбыз бар, кылык жоруктарыбыз бар, кыялдарыбыз бар, жаман мүнөздөрүбүз бар, жаман ойлорубуз бар. Бардыгын ташташ керек. Күн сайын ниет кыла берели, аракет кыла берели. Азаят, ишенип коюңуз, азаят. Бирөө сөгөт, бирөө күн сайын алдайт. Эми ар кимдики ар кандай да өзү билет. Ошо арам нерселерди сурай эле берсек, я Алла, мен сенин арам нерселерди таштаганды сурайын деп үйрөткөн пайгамбарыбыз. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Мынакей сурай турган нерсе, я Алла, пайгамбарыбыз сурап атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атат да, пайгамбарыбыздын дуасындачы тугандар бизге жолдомо бар. Пайгамбарыбыз дуасы жөн эле дуа эмес, жашоонун багыты, жашоонун жолдомосу. Сизге бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насааты бар. Эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек. Ошонун сабагы бар да. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат. Я Алла, мен сенен жакшы иштерди кылганды сурайм. Бүгүн сиз канча жакшы иш кылдыңыз? Канча жакшы иш кылдыңыз? Бунун бардыгы жазылды. Бардыгы сакталды. Бардыгы ахиретке жиберилди. Ахиретке кетти. Барды ахиретке кетти. Ким алып кетти? Периштелер алып кетти. Качан алып кетти? Асырда алып кетти. Дагы качан алып кетти? Багымдатта алып кетет. Асырдан кийинки келгендер багымдатка чейин багымдатта алып кетет. Багымдатта келгендер асырдагысына чейин алып кетет. Канча жакшы иш кылдыңыз? Вообще кабатыр болбоң. Кичинекейи да чоңу да жоголбойт. Сизден кайып болуп кетпейт. Сиздин ар бир сүйлөгөн сөзүңүз, ар бир зикириңиз, ар бир дуаңыз, ар бир кадамыңыз текке кетпейт. Жок болуп кетиш мүмкүн эмес. Алла Таала жок кылбайт эч качан. Алла өзү сактоочу, өзү тактоочу. Ал эч качан жок болбойт. Ихлас эле коштогон болсо кетти. Эми ойлонуп көрүң, бүгүн канча жаман иш кылып алдыңыз. Бул дагы жазылды бирок. Бул дагы сакталды. Буну да ошо периштелер алып кетти. Ошон үчүн тараза. Оң жагы дагы бар, сол жагы дагы бар. Жакшылыктар да таразага тартылат, жамандыктар да таразага тартылат. Жакшылыктарды көбөйтө берели, жамандыктарды азайта берели тууган. Күн сайын, ар бир күн менин бактым үчүн келген күн деп билейли. Ар бир күн. Кыжамат болбоң. Алланын сыноосу
бирок кичине ишиңиз жүрүшпөй атат, аз маз ден соолугуңуз начарлап атат, бирөөдөн ушундай сизге бир аз зулумдук болуп атат, бир аз карыздар бар, бир аз үшүп атасыз, үйдө отун жок, кыжаат болмо. Вообще кыжаат болмо. Ар бир күн сиздин бактыңыз үчүн келет. Сиз көңүлүңүздү ачык кылың. Аллага ишти тапшырың. Алла гайраттуу зат, мээримдүү зат. Аллага кадам таштаган, Алла Тааланын ишин эч качан текке таштабайт. Аллага ишин тапшырган, Алла анын ишин эч качан бекер жараксыз кылбайт. Биз Аллага жакшы күмөн кылайлы, жакшы ишенейли, туура ишенейли, туура күмөндө болойлу, чырайлуу күмөндө болойлу. Просто Алланын айтканын аткарайлы. Азыр сабыр кыл дедиби? Сабыр кылып туруңуз болду. Алланы шаштырбаңыз. Дуа кылып атам, кабыл болуп атат го, айтпаңыз анди. Ибадатты күчөйтө бериңиз. Ибадатты күчөйтө бериңиз. Алхамдулилlah, Алла субхана ва тааля туура дүнүйөнү себеп дүнүйөсү кылып жаратып койгон. Бир аз нары бери себепти ыктыяр кылыңыз, кесиптик себеп эмес. Бирок Аллага тапшырыңыз иштин баарын. Мойнуңузда ибадат. Канча адамдарды көрдүк, канча байлыгы менен өлүп кетти. Каниеттүү Алла Тааладан каниеттүү ырыскыны сурайлы. Каниеттүү ырыскы. Бүгүнкү күндө мен башка жерде билбейм, Бишкекте ачкан кылган адам жок. Карызга баткан деле курсагы ток, ооруган деле курсагы ток, акчасы аз деле курсагы ток, бай деле курсагы ток. Алхамдулилlah. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын, сахабалардын, болбосо пайгамбарыбыз сахабалардын ибадаты кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ошон үчүн азына каниет кылуу бул өтө чоң байлык да. Азына деген кандай? Алла Тааланын бергенине. Айша энебиз радыйаллаху анха энебиз айтат, биз Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсүнө 3 ай өтүп кетет эле. Бир ай жаңырып бүтүп, дагы ай, экинчи ай жаңырып бүтүп, дагы ай, үчүнчү ай жаңырып өтүп кетет эле. Казанда түтүн, моорудан түтүн чыкпайт эле, казанга отун жагылбайт эле. Тамак бышпайт эле деген сөз. Нан бышпайт эле деген сөз. Каяктагы кой, каяктагы 5 бармак, каякта отун жагылбаса эмне, кайсы тамак десе? Күрүч, плов, жок эчтеке. Сурашты да, кантип жашайт элеңер анан? Туган, бир күн эмес, бир жума эмес, бир ай эмес, 3 ай. Элестетсеңиз, 3 айды билесизби? 90 күн. Өлүп калышкан жок болуп кетишкен жокко. Кор болгон жокко. Жок, наоборот, сыйдын эң туу чокусунда, бактылыктын эң туу чокусунда урушуп семья менен талкалашып кеткен жокко. Бүгүн бизде кичине бир аз эле кемчилик кетип калса, бул мага мындай кийим бердилер, мындай бербей койду, мен буга мындайды бердим, мынага бербей койду. Болор болбогон. Буга жамбаш тартып койдуму, жото жили тартып койду. Болор болбогон. Бир материалга, ушу бир кичинекей бир мушту метке чаң тополоң, көр албастык, жаман сөккөн, жаман сөздөр, бузулган. Аллаху акбар. Карачы. Биздин мээбизчи, жүрөгүбүз, каныбыз ушундай нерселерге толуп калган. Баалуулук жок эле, баткактыкка толгон бардыгы. Адамга бир жакшылык каалоо, ничего, сабырдуулук болуу. Адам баасы бул менен эмес да. Ушу толтурган ашказаныбызга эмне толот, өзүбүз деле билебиз го. Ошон үчүн кырылып атабыз азыр. Ашказанда эмне бар, аны атын атаганга дагы тилиң барбайт. Ошон үчүн кырылып атабыз. Нак шайтандын иши, шайтандын азгырыгы, шайтандын түркүсү, шайтандын дааваты. Башка эмне? Инсан ушу бир кесеге тоет экен корсо болду. Башкасын эчтеке. Бир кийим кийсе болду. Эч кимди көрбөсөңүз керек, 2 туфли кийип алган, же көргөнсүзбү? Бир учурда 2 костюм кийип алса айтасыз да, чөтө мындай болуп калган окшойт деп. Туурабы? Же бир учурда 2 машина айдаганды көрдүңүзбү? Кажетибиз кичине эле. Бирок ошентсе дагы жүрөгүбүз ач. Канча ырыскыбыз болсо дагы, курсагыбыз ток болсо дагы, напсыбыз ач да. Ушул нерсе бизди өлтүрөт, ушул нерсе өлтүрөт.
Ошон үчүн туугандар, каниет Алла Тааладан сурайлы, Алла Тааладан. Я Алла, рызкыңа береке бер, кошо каниет бер дейли. Каниет бер дейли. Я Алла, рызкыңа береке бер, кошо каниет бер, я Алла. Каниет. Өтө улуу баал. Иншалла. Алла Таала иншалла баарыбызга товфик берсин туугандар. Күнөөлөрдөн сактанайлы, үй бүлөнү да сактаганга аракет кылайлы. Коомчулукту дагы аракет кылайлы. Аяктан бирөө абийирсиз же арам, же уят ушундай иштерди кылып атса, тууган, болбойт эми. Андай кылбасак болбойт. Көрмөмүшкө салып өтүп кетип, же билмемишке, акыры негеде сиздин күчүңүз жетсе, барып урушуп кетпейин, чакалашып, жанын кереги жок. Айтып коюң. Буну токтот, бул болбойт бул. Сен уурулук кылып атпайсың, кантип эле? Арак ичип атпайсың. Бул атаң да, бул апаң да, сен аялың да, кандай сен? Бул сен балаң урасың сени. Ой. Ошон үчүн иншалла бул тарбияны иман берет. Бул тарбияны ислам берет. Иман менен исламдын борбору мечит болот. Буга илим керек. Бекем кылганга даават керек. Бардык нерсе керек. Бир да кереги жок нерсе жок туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушундай нурлуу амалдар таштап кеткен, только оңоло турганда болду. Ушундай түшүнүп алыңыз, угуп алыңыз, запись кылып алыңыз, жаттап алыңыз, эсиңизден чыгарып алыңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ар бир сөзү, ар бир кылган иши сизге, бизге нурлай турган, тазалай турган, бактылуу кыла турган, береке бере турган, ден соолугуңузга да, акылыңызга да, рызкыңызга, жашооңузга бардыгына береке бере турган алып келген. Тилекке каршы пайгамбарыбыз эмне кылды, кандай кылды, эмнени айтты деген суроо жок да. Мына ушу өкүнүч да. Мусулман үчүн өтө чоң трагедия бул. Өзүнүн пайгамбарын тааныбагандык, пайгамбары эмне деп айтканды укпагандык, эмнени кылганды кылбагандык мусулман үчүн өтө чоң жоготуу бул. Өтө чоң жоготуу бул. Пайгамбардын сүннөтүн жоготкондон кийин жолдон адашкандан каяка барасың анан? Жолун таппай калган адам, өзүнүн жолун таппай калган адам, максатын унутуп калган адам, өзүнүн эмнеден жаралганын унутуп калган, ким жаратканын унутуп калган, кайсы максатта жаратканын унутуп калган, кайда кетип баратканын унутуп калган, кайсы суроолорго мен жооп беришим керек, аны унутуп калган, мен бул дүйнөдө кандай жоопкерчиликтерим бар, унутуп калган. Жаным кандай чыгат экен, буну унутуп калган. Кабырдагы суроолор унутуп калган. Мен мага кайсы жерден топурак насип болот, ахиреттин алдында, Аллахтын алдына барганда эмнени алып барам, эмнеге эсеп китеп берем, унутуп калган. Ошо унуткан сабактарды эстете турган китеп Кур'ан. Кур'андын аты зикр. Зикирдин мааниси эстетүү. Эстейсиң дагы, Kur'an estetet, sen esteysin. Kur'an estetet, sen esteysin. Bunun bardığını estete turgan Kur'an'ın kasiyeti. Tazkir bi ayyamillah. Buğa çeyinki kanday gündör ötkön bul alamda estetet. Ne degen gündör ötkön? Tazkir bi alaillah. Allah'ın nimetlerin Kur'an'ı estetet. Tün kanday nemat ekeni Kur'an aytat. Başka ayta albayt bunu. Uyku kanday nemat ekeni Kur'an aytat. Hiç kim ayta albayt bunu. Jamgır kanday nemat ekeni Kur'an aytat. Gün kanday nemat ekeni Kur'an aytat. Ay kanday nemat ekeni Kur'an aytat. Yıldızlar, şamal kanday nemat ekeni Kur'an aytat. Жерден чыккан мөмө жемиштер кандай неmat экенин Кур'ан айтат. Ата кандай неmat, эне кандай неmat, Кур'ан айтат. Аял кандай неmat, бала чака кандай неmat, Кур'ан айтат. Туган, амандык кандай неmat экенин Кур'ан айтат. Ушунун бардыгынын үстүнөн иман, ислам кандай неmat экенин Кур'ан айтат. Кур'ан эстетет. Коркпо дейт. Kur'an amandыкты sizge tartуулайт. Gıcalat bolbo deyt. Kursançılıkты sizge tartуулайт. Ümütüңү üzbö. Ümittü tartуулайт Kur'an. Gıcalat bolbo. Kur'an hakikatты көрсөтө турган, айта турган,
Ким кандай болуш керек? Алла кимди жакшы көрөт, кандайды жакшы көрөт? Эмнени жакшы көрөт? Эмнени жек көрөт? Кимди жек көрөт? Баардыгын Кур'ан айтат. İnsan tübölük üçün jaralганбыз. Tübölük üçün jaralганбыз. Ölüm менен iş bitpeyt. Ölüm менен çыныгы жашоо башталат. Ölüm köpürө эле. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө өткөрүп кое турган көпүрө эле. Бул жооптуу дүйнөдөн сурак дүйнөгө өткөрүп кое турган эле көпүрө. Утурумдук дүйнөдөн түбөлүктүү дүйнөгө өткөрүп кое турган көпүрө. Сыноо дүйнөдөн натыйжа, жыйынтык дүйнөгө өткөрүп кое турган көпүрө. Өлүмчү. Ошондой эле бул. Иман менен жашаган, жакшы амалдарды кылып жашаган адамга өлүмдөн да жакшыраак кушкабар жок ого. Өтө чоң жакшы кушкабар келет өлүм келген. Бирок Кудай сактасын, имандан жүзү үйргөн, жаратканды тааныбаган, амалдары бузулган, нәпсинин кулу болгон залымдарга өлүмдөн жаман кабар жок болот. Эң жаман суук кабар өлүмдүн кабары. Страшный кабар. Ошон үчүн туугандар, алхамдулилlah иншалла күн сайын бир күнөөдөн болсо сактанайлы. Бир күнөө. Ниет кылайлы бардык күнөөлөрдөн. Күнөөлөрдү азайтайлы. Сигарет чеккендер бар, азайтыңыз. Сөккөндөр бар, азайтыңыз. Азайтыңыз. Тияк биякты карап неме боло берген, азайтыңыз. Күнөөлөрдү азайтайлы. Баарыбыз бири-бирибизге жардам берели. Мен да азайтайын, сиз да азайтыңыз. Кайсы сөздөн Алла наразы болот, токтотуңуз ал сөздү. Кайсы сөздөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям наразы болот, токтотуңуз аны. Кайсы иштен наразы болот, токтотуңуз. Анда түшүндүк туугандар, арам төлгө зыян нерсени алып келет экен. Чоң күнөөлөр туурасында сабак кетип аткан ал-гадр ва адамул вафа бил ахд. Мынаке. Уадага каршы чыгуу, келишимди аткарбоо. Мына бул дагы чоң күнөөгө кирет экен. Келишим, Алла менен сиздин ортоңузда келишим бар. Адамдар менен ортоңузда келишим бар. Ушуну аткарбай койгон чоң күнөө экен. Уадалашкандан кийин аткарыңыз, келишкенден кийин үстүнөн чыгыңыз. Аманатка кыянат кылбаңыз. Алла Кур'анда айтат: "Ва ауфу бил ахд, иннал ахда кана мас'ула." Исра сүрөсү. Силер келишимиңерди толук аткаргыла. Албетте келишим суралат. Келишим кылдык эле суралат. Эң улуу, эң чоң келишим Алла менен болгон келишим. Аны мисак деп коет. Ыйык Мекке шаарында, Мекке шаарынан Таифка карай жол алганыңызда Арафат деген өрөөн келет. Ошо Арафат өрөөнү Наъман деген чоң ушундай бир аймак өрөөндүн бир чети да. Ошол жерде Адам алейхиссаламдан Алла Таалам белинен бардык кыямат күнгө чейин келеткен урпактарды чыгарып туруп, Алла Таалам өзү уада алган, келишим алган, аласту би роббикум жаратып туруп бардыгын рухтарыбыздан да, мен силердин робуңар эмесминби дегенде баары бир добуштан колу бала шахидна, сен биздин робубузсың, буга күбөбүз биз деп, биздин рухтарыбыз Алла Таалага сен биздин робубузсың, жаратуучубузсың, тарбиялоочусуң сен. Я Алла, кажеттерибизди бүтүрүүчү өзүңсүң деп мойнубузга алганбыз. Ошо улуу келишим кыямат күнү ушу тууралуу суралынат. Андан башка ошо өзү келишимди биз каяктан билебиз? Сиз айтышыңыз мүмкүн да, мен эсте жок аны. Мен деле айтышым мүмкүн, ал эсте жок деп. Токто, Алла айтат. Ошо келишимди эстетиш үчүн мен силерге пайгамбарларды жиберем. Асмандан китептерди түшүрөм. Пайгамбарлар келип, ошо келишимди эстетти. Аллага берген келишимиңер бар. Аллага берген келишимиңер бар. Аткарыла ошону. Алланы Роб деп жашагыла, Малик деп жашагыла, Халик деп жашагыла. Жараткан Алла
Келишимди аткаргыла. Алла да келишимин аткарат. Алланын келишими кандай? Аллага гана ибадат кылуу, Аллага ширк келтирбөө. Алла келишимин аткарат. Ал кандай? Сизди бейишке, түбөлүктүү бейишине киргизет Алла Таала. Түбөлүктүү рахаттана турган жерге киргизет. Демек, Зуджаж рахматуллахи алейхи айткан: "Куллу ма амара Аллах бихи ау наха анху фахуа минал ахд." Алла буйрук берген, жана Алла тыйы салган, ушунун ар бир нерсеси бул Алланын тарабынан келишим деп билиңиз дейт. Сиз Аллага келишкенсиз, что Алланын буйругун аткарам деп. Алланын тыйганынан тыйлам деп. Бул сиздин келишимиңиз. Ушунун үстүнөн чыгыңыз, толук аткарыңыз деп Алла буйрук берип атат. Алла Таала башка жерде мындай дейт, Маида сүрөсүндө: "Я юхалладина аману ауфу бил уқуд." Эй имандуулар, силер уқуд, акыт, келишим. Бул жерде мындай да, эки киши болсун, экиден көп болсун айырмасы жок. Ортодо биз бири-бирибиз менен келишимдерибиз бар го. Мектеп директору менен келишесиз. Бир завод менен, иш берүүчү менен, иш алуучу менен эми келишим толтура бул. Күнүмдүк мисалы болуп аткандардагы келишимдеги толтура. Ушулардын баардыгынын үстүнөн чыгып тургандар Алланын буйругу. Имандуулар келишимдерди толук үстүнөн аткаргыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадистеринде келет. Арбан ман кунна фихи кана мунафикан халисан. Кимде 4 нерсе болсо, ал калыс, мындайча айтканда, чистый мунафик болот. Wa man kanat fihi khislatan, kimde şu 4'ünün birisi olsa minhunna kanat fihi khislatun minan nifaq, münafıklıktan oşol bölügü olur. Oşa kesepeti olur. Hatta yada'aha, anı taşlamayınca. Al kimken birincisi qaysı ise ida haddasa kadar. Söyle jalgan söyleydi de. Münafıktın birinci belgesi söylese jalgan söyleydi. Oşun için tildi kontrolü alışımız gereken. Жалган сүйлөгөн бул чоң күнөө экен. Ланатуллахи алал кадибин. Алланын наалаты жайт жалганчыларга деп Алла Куранда айтып атат. Пайгамбарыбыз айтып атат. Ким менин артыман, мындайча айтканда мага ким жалган сүйлөй турган болсо, Мухаммад ушундай деп айтты деп мен айтпаганымды дозоктон жайын даярдасын деди. Ман кадаба алейя мутааммидан фальятабава мақадаху минан нар. Жалган сүйлөгөндө bizde hazır kança söz bolup atat. Ortodogу. Atаңыз менен деле сүйлөшөсүз, апаңыз менен сүйлөшөсүз, досуңуз менен сүйлөшөсүз. Тааныш менен сүйлөшөсүз, соодагерлер менен кимге сатып атасыз, кимден алып атасыз. Бир жерге барсаңыз, кыскасы айтканда, мусулман адам жалган сүйлөбөйт экен. Мусулман сараң болушу мүмкүн, коркок болушу мүмкүн, бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес дейт. Ошон үчүн мына биринчиси мынакей тургандар, биздин тарбиябызга, биздин оңолуубузга эң биринчи кадам чын сүйлөгөндөн башталат экен. Алладан өткөн чынчыл жок. Пайгамбарыбыз ас-садикул амин, ас-садикул масдук, пайгамбарыбыз чынчыл деген сыпат менен сыпатталган. Чынчылдыкты бекем кармагыла, жакшылыкка жолдой, жакшылык бейишке жеткирет дейт. Жалган сүйлөнгөндөн сактангыла, бул бузукулукка чакырат, бузукулук дозокко алып барып коет дейт. Биринчиси мынакен. Экинчиси, ва ида тумина хана, аманат берилсе кыянат кылат дейт. Туган бирөөнүн буюмуна дагы, сөзүнө дагы, мажлисине дагы, бирөөнүн берген кызматына дагы, аманатына кыянат кылбайлы. Аманат деген только мындай нерсеге эмес. Мен сизге бердим мынаны, ушул ойдан кайтарып бериңиз. Бул нерсе болду. Бул нерседеги аманат. Экинчи сөз, бул дагы аманат. Кандай сөз? Бардыгы эле сөз эмес. Сизге айтып атат. Эч кимге айтпай коюңуз. Өз ара болсун, между нами деп кой. Жоксо сиздин өзүңүздөн чыкпасын деп кой. Бул аманат. Сиз анага буга айтканга, анда бул жерде талкаладыңыз анда. Сизде мунафыктыктын тамыры башталды анда. Мунафыктыктын үрөөнүн эгип алдыңыз. Жатак болду. Ошон үчүн карап туруп, мажлис, бир мажлисте өзгөчө сөз болуп калды, башка жак айтканыңыз болбойт муну. Саткындык болуп калат. Кыянат болот. Бирөөсүгө жумуш берди. Бир заводко жумушка кирдиңиз.
bir mekemege жумушка кирдиңиz, өкмөткө жумушка кирдиңиz, кандай болбосун. Мейли сиз bir doktorga, emege, больницага жумушка кирдиңиz, кайсыл жерде жумушка болсун. Ошол аманат сизге. Биздеги мындай сөз бар арада юристтер, функциональный обязанность деп коет го. Атай бир жерге жумушка кире турган болсоңуз, функционалдык милдеттери бар. Сиз мо ишти кылышыңыз керек, мындай. Ушундай барбы жокпу мынакей? Атай мисалы бир банк санка ишке кире турган болсоңуз, аларда дагы өзүнчө ушундай милдеттенме арасында бир пунктта чыгат, эмне дейт? Тайна банка. Банковский тайна. Айтканыңыз болбойт. Сизге даже көрсөтүп берип атат. Милдетиңизге ошо кыянат кылбаңыз. Мынакей, ислам дини кандай дини? Кичинекей ишканадан, мамлекетти башкарган ишканага чейин. Ким кандай аманат алса, кыянат кылбай, ошонун майын чыгарып туруп аткарып бер. Мына исламдын чакырыгы. Буга эмне дейсиз? Мен сельхозда иштегендер бар, мен финде иштегендер бар, мен экономикада иштегендер бар. Эми прокуратура, сот эсемин айтпай эле койлу. Канча деген чоң аманат, канча деген, алхамдулилла, үстүнө чыга турган болсо канча чоң сыймык. Эгерде кыяна турган болсо канча кордук, канча бактысыздык бул. Аманат тугандар. Эгерде ушу экинчиси буга аманатка кыянат кылуу чоң күнөө экен. Үчүнчүсү вайда ахада гадар, келишим түзсө бузат экен да. Munafiqlıktın üçüncü munafiqlıktındaki üçüncü ürünü şu. Gelişim kıssana buzat. Gelişim kıla mı buzat oldu. Şimdi bizde lavz degen söz var, gelişim var. Bolmadan bir gelişim oldu, etege aytaylan da. Mesela siz yazıp koyunuz, bir yerde bana ihtiyar var deyip gelişin ayağına. Oylanıp göreyim degen söz, 2-3 günden keyin. Hazır men şaşıp ketip men bilbey kalıpmın deyip. Anda ihtiyarını koşa alınız. Gelişim kılgandan keyin buzbaş gerek. Vayda khasama fajar. Emgede gelişpeslik bolup kalıp uruşup ketsele, tili buzulganda daro sögötte bul. Jaman söz menen aytat. Öte jaman söz menen aytat. Munafıklıktın 4-cü belgisi talaşıp ketse jaman sözge kirip ketet de boldu. Aytat dese, uruğuna asılat, ulutuna asılat, özüne asılat, atana asılat, apana asılat. Hiç kim kalmaydı. Khasama, İslam'da uruşup kete turgan bolsa, gelişpeye kala turgan bolsa, oşonun da adebini aytkan. Ayal men jaşaganda dagı, jaşasaң, jakşı jaşa. Taptakır jaşabagандай dura bolup kaldı bu. Anda düşmandaşpay, dostlaşıp ajıraş. İslam'ın çakırığı. Uşunda çakırık var bu. Kayakta. Bir-biringерге жақсылық қалап, bir-biringерді сыйлап, bir-biringерді урматтап, bir-biringерді қиянат қылбай, bir-biringерге пайдалы болып, bir-biringерге боркер болып, жылы сөзіңерді, жылы мұхаббатыңарды bir-biringерге арнап, жақсы жаша. Ошоға зиян бере тұрған нәрсе, шайтан кіре тұрған ештердің барын тосқон. Эмне кылбаш керек? Кимдин милдети кандай? Күйөөсүнүн милдети, аянын милдети. Кейбир учур ушундай болуп калат эми. Жылдызы чыкпай калат бири-бирине, келишпей калат. Аргасы ажырашканга туура келип калат. Аракет кылыш керек болот мисалы кандай? Экөө аракет кылат, туугандары аракет кылат, жана башка убакыт берилет. Тагыр эле болбой атса, анда душмандашпай ажырашат. Урушуп келе турган болсо мынандай. Вайда хасама фажар. Анда азыркындай бир душмандашып ажырашпайт алар. Урушуп келе турган болсо да. Ошон үчүн келишимди үстүнөн аткаруу мусулмандын милдети. Мусулмандын белгиси. Бул жөнөкөй нерсе эмес, баарыбыздын башыбызда бар. Кичинекей нерсе болсо эле ойлобоңуз. Gün sayın kança gelişimler olur. Gün sayın. Sodagerler menen özünçö gelişim, mamleketli işkanaları menen özünçö gelişim, svet tөгүп koy, suunu tөгүp koy. Şunday mı? Şu barda gelişim de bularda. Arendаны tөгүp koy. Maşineni oңдото турган болсоң мындай. Ден соолукту оңдото турган болсоң мындай.
Gün сайын бизде келишим болот. Бирок кана исламдын чакырыгына келе турган болсок, эл кандай жашайт эле, кандай рахаттанат эле. Бунун баардыгы жөн эле кулакка маалымат катары эмес. Бунун баардыгы жашоого сиңире турган үчүн. Ошон үчүн канчалык мен, сиз баарыбыз аракет кылсак, колубуздан келишинче ошончолук пайдалуу. Себеби бул Кур'ан. Алла айтып атат: "Ауфу бил уқуд. Я юхалладина аману, эй имандуулар. Силер мына лайыктуусуңар. Ушул буйрукка силер лайыктуусуңар. Силер аткара аласыңар. Силердин колуңардан келет. Кандай? Келишимди үстүнөн чыгуу. Келишимди толук аткаруу силердин ишиңер. Имандуулардын иши. Имансызга кайрылбай эле коеюн деди. Имандуулардын иши мына. Алла Таала бизди имандуу деп кайрылып атса, келишимдерди аткарып кой деп буйрук берип атса, аткарыш керекпи же ойлонуп көрөйүн деш керекпи? Жок тугандар. Алланын буйругу. Ким Алланын буйругу деп аткарса, ушу ибадат. Алланын буйругу деп аткарса, Алла разы болот. Аллахын кем кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эртеге кыямат күнү келишимди бузгандар барго, ошолорго желек карматат. Байрак. Ким канча чоң келишимди бузган болсо, ошончо чоң байракты карматып, ошо белги болот экен да кайрымда. Жазып коет анында. Айткан: "Ликулли гадир, ликулли гадирин ливау яумин кияма. Ливаун яуман кияма." Кыямат күнү анын ошо байрагы болот. Юкалу айтат экен: "Хадихи гадрату фулан ибн фулан." Мына паланчанын баягы уада бузуп келишим бузган бар эле го, ана кыянаты ошону колду көрө бер дейт экен. Андан кийин тасдиқул кахин вал мунжим. Тугандар, мынау көз ачыктарды бакшы дейсизби? Көз ачыктык ошондой эле мына жылдыз менен заниматься этип гороскопторду гороскоп менен мындай кылып тагдырды, сеники мындай болот экен, тигиндей болот экен, сен качан туулдуң эле, атың ким эле, жылдыз менен сага палач берем дегендер ыймандан адам ажырап калат. Буларды тасдыктай турган болсоңуз, пайгамбарыбызга түшкөн нерсеге капырлык кылган болосуз. Мыналарга сиз ишенип, сиз ушу менен жашабаңыз. Сиздин тагдырыңызды ол вадалей чечпейт. Алла чечет аны. Ар бир акеттен тияктарында кичине турам. Бул суеверие жөнүндө өзүңүздү алдап эле ана кичине окшошуп калса, ошого байланып алып, сиздин тагдырыңызды бир ит чече турган болуп калган. Же арстан чече турган болуп калган, же жылан чечеби, же дракон чечеби. Субханаллах. Акылдуу инсан акылсызга тагдырын карматып койгонуна таң каласың. Ошон үчүн туугандар, мына эч качан да тастыктабайт. Кээде айткан сөзү чын чыгып калса делечи, эсиң болуп калбасын, Мен деле анча-мынча сөздү чын чыгып калат, меники деле көп. Болжолдоп туруп уруп кое берем, бирөө чын чыгып калат ага. Ар кимдики анда кичине чын чыгып. Булар шайтандар менен ушундай заниматься этет. Кулагына шуурлаган. Кичине тияк-бияктардан булуттун үстүнөн бир нерсени алып келип, тык аралаштырат да кошуп айтат. Бирөөсү чынга жакын болуп калса, ооз ачылып эле, бул мындай экен, керемет экен деп эле. Пайгамбарыбыз эске алган. Пайгамбарыбыз биринчи барбагыла. Барсаң кокусу ошо барып калган болсо, тастыктаса өлдү анда. Анын ичинде деп. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Ва ла тaqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kan anhu mas'ula." Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Алланын буйругу бул дагы. Тыюу буйрук. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Эй мусулмандар! Ойгон кула, ачкыла көздү. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа. Жалганда сиз өзүңүз билесиз го. Көрбөгөнүңдү кантип көрдүм деп айтып атасыз.
кантип жалган күбөлүккө өтүп атасыз. Ушу алган же албаган деп. Укпаганыңызды уктум деп айтпаңыз. Сиз уккан эмессиз го. Өзүнөн уктуңузбу? Жок. Имиш бимиш ал бөлөк нерсе ал. Айтпаңыз сиз буну. Алла имиш демек дегендердин бардыгын ушундай болуп турго, дегендердин бардыгын Алла жек көрөт. Карихаллаху саласан, үч нерсени Алла жек көрөт деген. Кыйл, кал деген сөз ушул. Тастыкталбаган, аныкталбаган. Тигиден адам мындан уккан ушак ушундай деп атат экен, ушундай имиш деген Алла жек көрөт экен ушуну. Ошон мына жерде азыр айтып атканы, ма лайса лака би илм. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Эмнеге? Инна сам'a, кулак, вал басар, көз, вал фуат, жүрөк, куллу улайка кана анху мас'ула. Ушулардын ар бири кыямат күнү суралат. Көз суралат, кулак суралат, жүрөк суралат. Ошон үчүн Алла бизге мына жерде бул Кур'ани Карим, туган Кур'ани Карим Исра сүрөсү 36-аят. Allah aytып атат: "Ва ла тaqfu ma laysa laka bihi ilm." Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Буну Хазрат Катада рахматуллахи алейхи айткан. Билбеген нерсенин артынан түшпө дегенди мааниси эмне десе, көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа, укпаганыңды уктум деп айтпа, билбегениңди билем деп айтпа. Билбейсизби? Билбейм эле деп кой. Bilbegенди билбейм деп айткан жахил. Бир нерсени билбейт, ошону билем деп айткан жахил мураккап деп коет. Бул мындай да. Бирөө айтып, мына атты көрсөтүп, че мына эмне десе, билбейт экен. Ал бизде шаардагы көп эле билбей калды го. Атты көрсөтүп, эмне десе, билбейм деп койгон. Билбейм деди, чындап эле билбейт экен, алды, мойнуна алды. Бирөө атты көрсөтүп, мына эмне десе билем дейт да, эмне экен десе эшек дейт да. Бул биринчиден да өткөн да булчу надандыкта. Ушуну жахил мураккап деп коет бизде. Экесе надан да булчу. Биз азыр ушудабыз азыр. Билбегеним да билем дейбиз да. Мынага ушу дары мен врач болгон. Бизде Кыргызстандын жарымы молдо, жарымы врач. Бары политик. Политик деген. Ол политик. Политик кайдан? Полит ит деген сөз ал. Жаман сөз ал. Мына чындап эле. Өзүбүз билбеген нерсени деп жогорку кеңештин ишине киришип алабыз. Бир жактан карасаң, правительстводон жүрөт. Аппарат президенттен жүрөт. Да бирөөнүн ишин, я туган өзүңүздүн ушу жыга чусаны кыла бериң бияктан. Туган бул жактан дыйканчылык кырып, жыргай бериң. Эмне кыласыңар? Башты орту убакыт кетирип, ибадатты кылың бу жерде. Эге сизге ошончолук эле сиздин оюңузга муктаж болуп айтып калса, мейли. Бирок сиз өзүңүздү, чөйрөңүздү оңдой бериң. Сиздин салымыңыз мамлекетке ушул болсун. Кайерге барсаңыз жакшылыктарды тарката бериң. Күчүңүздөн келишинче жамандыктарды акырын болсо да биринчи кол мененби, сөз мененби болбоду дегенде жүрөк менен жек көрүп жое бериң. Сиз мына Кур'ани Каримдин мына аятына кыла турган болсок, билесизби? Кандай жашоо болмогай. Алла айтып атат: "Эй, билбегениңдин артасынан түшпө." Ушуну сиз спокойно айтыңыз бардык жерге. Буну пайгамбар айткан эмес, олиялар айткан эмес. Буну бир максат айткан эмес. Бул Алла айткан Исра сүрөсүндө 36-аят. Мына Алла таалам айтты. Билбеген нерсени артынан түшпө. Болду, мен чечим чыгарайын. Болбоду дегенде ушул жерде отургандар чечим чыгарайлы, башка чечим чыгарбайбы? Кандай дедиңиздер? Ушул жерге сабакка келгендер бир чечим чыгарайлы. Алла айткан экен, билбеген нерсенин аркасынан барбайбыз, түшпөйбүз. Не кереги бар ахиретибизди бузуп? Вала тажассасу дейт. Карап тур, бир адамдын аркасынан айып издеп аркасынан түшпөгүл дейт. Кошунаң бар, аны аңдып не кыласың сени? Аркасынан түшүп не кыласың кошунаң? Не кереги бар? Контейнер дордо чогултет кошунасың.
Бири-бирин аңдайт экен. Я Алла. Бул бир деле эмес, бардык жерден карап тур. Чоң иштегендер бар. Ак үйдө бир өзүнчө отделде иштегендер. Бири-бирин карап. Милициялар бериверин, молдолор бериверин, СМлер бериверин, врачтар бериверин. Ну бардык эле. Токтогон. Алла айтып койду: "Вала тажассасу." Сен биринин айыбын издеп аркасынан түшпөгүн. Алла артыңа түшүп калат. Ойлобо, бүгүн иштеке болуп эле турат деп, туура иштеке эле болуп турат. Бул Алла сени ушундай чыгарат. Алла Таала өтө уста, өтө чебер зат. Латиф. Алла ушундай хөснү тадбир ушундай кылат. Пайгамбарыбыз айткан, үйүндө отургузуп туруп шермендесин чыгарат деген. Бу дүйнөдө ахиреттеси Алла. Түшүндүргөндөр, мына нерсе бизди тазалыкка чакырып атат. Бизди чыныгы адамгерчиликке чакырып атат. Мусулмандын айыбын издебе. Бардык мусулман кимди издесең айыбын табасың баарыбир. Бирок билип кой, эгерде айып ачылып калса, ошонун айыбын жаап кой. Сен деле жакшы көрөсүң ошондой дечи өзүңчү. Мен айыбымды бирөө жаап койсо экен эле деп эле жүрөсүң. Айыбы жок адам жок. Биздин тарбиябызга, биздин оңолубузга, коомчулуктагы ынтымагыбызга Алла субханаху ва тааlanын өкүмдөрүн карачы. Билбегендин аркасынан жүрө болду. Эмнени билесиң, ошону эле кыл болду. Кесибиңдин аркасынан эле жүрө бер болду. Эмнени билесиң, ошону эле кыла бер. Тамак пышырганды билесиңби? Бол, ошонун аркасынан кет. Ден соолукту карайтын врачпу? Ошонун аркасынан кет. Башкалар эмне кыласың алар? Ошон үчүн молдого келгенде молдодон талашпа маселе. Булар өзүнүкүн жакшы билет. Ошого ук, моюн сук болду. Врачка барганда айта моюн санабыз, адвокатка жалдасаң ошого моюн санасың, эмнени айтса ошону кыласың. Куранда Алла субханаху ва таала баштан айтып койгон тууган: "Вала тaqfu ma laysa laka bihi ilm." Билбеген нерсеңдин аркасынан түшпө болду. Анткени угуп тур, эми түшө турган болсоң дейт. Анда угуп ал дейт. Көз, кулак, жүрөк ар бири суралат дейт. Эми жооп бере аласыңбы? Мен билгенимге жооп берем. Билбегениме кантип жооп берем мени? Мынакей Кур'ан-ы Каримде эмне деп айтып аткан? Ошон үчүн туугандар, эч качан жалган күбөгө өтпөйлү. Бирөөгө жала жаппайлы. Бирөөгө билип билбестен жаман күмөн сүрөбөйлү. Арам ойлобойлу. Алла Кур'анда айтып койгон: "Я аyyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minad-dhann inna ba'dad-dhann ism." Ey имандуулар, жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла, узак болгула. Анткени кээ бир жаман күмөн күнөө. Жаман күмөн дагы күнөө катары жазылат. Эмне катары жазылат экен? Сиз сүйлөгөн жоксуз. Сиз бир иш кылган жоксуз, жамандык кылган жоксуз. Колуңуз менен же уурулук же болсо, кумар ойноп же бирөөсө бир нерсе сайып же болсо таразадан алдап, колуңуз жаман нерсе кылган жок, карта-парта андайга барган жок. Просто оюңуз менен жаман күмөн кылдыңыз. Жазып кой күнөөлөрдү дейт. Ошого жаман күмөнгө жаз күнөөнү дейт. Исламдын тазалыгына баа бериңиз, таксыр. Биз кандай, Алла Таала бизге кандай керемет дин берген. Кандай. Эми сиз токтоп туруңуз. Мындай да. Бир сөз бар да, бычакты өзүңө сай, оорубаса бирөөгө сай дегенчи. Бычакты биринчи өзүңө сайып көр. Ооруйбу же оорубайбы? Анан экинчи анын ойлоносуң да, сайсамбы, сайбасамбы. Биринчи өзүңө сайып көр. Бул кандай? Биринчи ошол абалга өзүңдү коюп көр. Сен тууралуу башка бирөөлөр жаман күмөн сүрөсө кандай болосуң? Айтчы. Аялың сен тууралуу жаман күмөндө. Атаң сен тууралуу жаман күмөндө. Мындай эле айтып берейин. Жөнөкөй сөз менен эле. Апаң сен тууралуу, балаң сен тууралуу жаман күмөндө. Кызың сен тууралуу жаман күмөндө. Жаман күмөн менен адам кандай жашайт дейт? Досторуң сен тууралуу жаман күмөндө, сен тууралуу жаман күмөндө. Ушунун бардыгын сен каалабайсың дагы, эми сага кезек келгенде бардыгына жаман күмөн кылсаң боло береби? Туган, Кур'ан бизге берекелүү, пакиза, таза, нурлуу, ынтымактуу, райымдуу жашоону үйрөтүүчү келген. Кур'ан-ы Карим бул.
Allah'ın ulu kitebi. Bugün күнгө эмес, кыямат күнгө чейин. Кыямат күнгө чейин. Бизге эле эмес. Арабына дагы, орусуна да, корейсине да, япониясына, африканец бардыгына. Байына, кембагалына, кулуна, эркегине, аялына, падышасына, баарына. Kur'an-ı Kerim'din Allah Teala жаратуучу аламдын кожоюнун сөзү. Бизге мына алхамдулилlah кандай деген нерсени тартуулап атат, алыгыбыз келбей атат. Карманганыбыз келбей атат. Түшүнгөндү каалабай атабыз. Туган. Алла Тааладан дуа кылайлы, аракет кылайлы, бирибизге эстетип турайлы, унутчакпыз. Бейкапарбыз, шайтан бизди азгырат, шайтан күчтүү. Биз чогуу бирок андан күчтүүбүз биз. Жалгыз шайтан сенен күчтүү. Çoğu ümmet başı birikse şeytandan güçlü. Şeytan hiç nerse kıla albaydı. Peygamber aytkan men ümmetimde Allah subhanahu wa ta'ala adaşuğa başın biri kılbaydı degen. Şeytan alarda bardığın adaştırga mümkün emez. Adaştıra albaydı. Küçü jetpeydi. Жалгыз adamdı çavuşu mümkün. Бар ал. Demek ikinci mesele bolup kaldı, bilip kaldık. Sizden biri sorasa, göz suralao desem ne deysiz? Surala. Kulakçı. Surala. Cürökçü. Kim aytты? Allah aytты. Kaçan suralar? Kıyamat günü. Bu dünya surak dünyası emес, bu amal dünyası. Tiyagı surak. Buyakta amal kılır, oylabаңыздар, ушинтип кете берет окшойт деп. Андай эмес. Үчөн там Алла Таала өзүгө айтып атат. Инна сам'a деп мынаны айтат. Wal basar wal fuad. Ушун ар бири, kullu деген бар бири. Ulaika kana anhu mas'ula. Ар бири кыямат күнү мынакей суралар. Кулактан суралат, сен эмнени уктуң дейт да. Көздү эмнени карадың сен? Жүрөктө эмнеге ишеним бар эле? Эмнеге шек бар эле? Эмнеден корку, эмнеден үмүт бар эле? Эмнени сүйүү, эмнеден жиркениш бар эле? Жүрөктүн иши бул. Ар бири суралат. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet var. Yasunullahu leybat fima ista'maluha. Allah Taala kıyamet günü adam balasından soray degen, pendelerden soray degen. Uşul müçölörдү kандай işlettin? Kulaktı kандай işlettin? Gözdü kандай işlettin? Жүрөктү kандай işlettin? Kандай işlettin? Uşu nersidен sonra? Dana? Ve fi hada az-zacr anin nazar إلى ما لا يحل والاستماع إلى ما يحرم وإرادة ما لا يجوز. Bul jerde eskертүү var. Konkretne sokku var. Bizi silgip atat da ne dep? Adal emес nersege karaba. Aram nersege kulak salla. Jana la yejuzga irada kılba. Mında aytkanda уруксат эмести ниет кылба. Арам нерсени ниет кылба. Арам нерсени ниет кылба, арам нерсеге кулак салып укпа, арам нерселерди караба. Арам нерселерди караба, кетип калды. Көздү сакта. Көздү арамдан сактадың, Аллах акбар. Алла субханаху ва тааlanın буйругун аткарган боласыз. Кул лил муъминин ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Айткын ey Muhammed, имандуу эркектерге айтып кой. Көздөрүн сакташсын. Gözlerin pas kılışsın. Emneden? Aramlardan. Sizge nikesi aram olgan nerse misal. Qarap tursanız. Mahram, namahramda koyağız. İkincisi, dünyanın nersesinden olsun. Birinin ayıptar olsun. Gözge tiyešelü, qaysı nerseden Allah Taala'm tıygan olsa, andan saktasın. Jana uyatlı jerlerin saktasın. Uyatlı jerlerin. Ak nike menen gana baş koşsun. Zınaga, lavatat, erkek, ayal jana başka barбас. Andan keyin ne dedim? Kul lil mu'minat, ey Muhammed, aytıp koy imandуу ayallarga. Yaghdudna min absarihinna ve yahfazna furujahunna. Allar dagı gözlerin pas kılsın. Namahramdardı. Aram nerselerdi karabasın. Meni televizordan bolop, öңүнөн bolop, telefondan bolop, karabasın gözlü alardı. Tartsın gözlü. Uyattуу жерlerin saktasın. Buyruk bular. Allah Taala bizge taza жашоону бергенди каалат. Пайгамбарыбыз таза жашоону үйрөтүш үчүн келген. Эмге бир арамкорлорго ушу жага берет эми, эмне кыласың? Бирок биз муну бул аманат, бул Аллахнын сөзү бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бул. Ушуга чакырыгы.
Alimul gaybi fala yudhiru ala gaybihi ahada illa man irtada min rasul. Cin suresi 27-26 ayatda gayipti bilүүчү Allah özü. Allah Taala özünün gayibine biröөнүгө да качпайт, бирөөгө да айтпайт деген сөз. İlla бирок пайгамбарлардан кимди Allah Taala тандаса, ошолорго Allah Subhanahu wa Taala бер. Bundan bildik пайгамбарлар кайсы нерсени бизге айткан болсо, гайыптан Allah Taala ага айткан. Ошон үчүн айтып берди. Пайгамбарлар өзүнүн тарабынан айтпайт. Allah'ın tarafından sizlerge bizlerge gayipten gele turgan kabarlarda aytat. Kabırda mınday azap var. Gözüңөргө көрүнбөйт, бирок gayipte айтып коеюн дейт. Бейиште мындай бар, дозокто мындай бар, мындай фитналар бар. Кабарын берип коеюн дейт пайгамбарлар. Allah Subhanahu wa Taala gayipten ушунан. Демек Allah Taala бардыгы эле gayipте айтып койгон жок. Канчалык өзү кааласа ошончолук айткан. Адам алейхиссаламга, Nuh aleyhisselam'a, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, kıskası kaysı peygamberler gayipte aytkan bolsa, bunun bardığı çin, bunun bardığı hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın tarafından aytat. Allah kança gayipten ilimin bildirse, oşonçoluk kana bilet, aşıkça bir gram bilmeydi. Gayipten ilimin Allah'a has, özgöçü. Allah kimge bildirse, oşoğan al peygamberler gana. En köp gayipten kavarın, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bergen. Gayiptin ilimi debeyt, gayiptin kabarı deyt. Gayiptin ne deytkene? Gayiptin kabarın deyt. Gayiptin ilimi Allah'da. Allah beret, peygamberler gayiptin kabarın beret. Allah bu ilimde şeriki yok. Allah subhanahu wa ta'ala en köp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga gayiptin ilmin kabarın bildirtken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Ушунча болгондон кийин ким эми айтса, şu жылдыздар билет гайыпты. Тугандар, анда ал капыр болуп калат, этиятташ керек ал. Allah Taala билет деп атса, сен жылдыздарды билет деп атсаң, көз ачыктарды билет деп атсаң, алымдар айткан, эгерде ушу чын жүрөктөн этикат кылып ушу гайыпты билет дей турган болсо, имандан чыгып калат деген. Эгерде мындай кандай десем бир аламаттар бар, белгилер менен, мисалы биздеги прогноз погода деп коебуз. Жамгыр жаайбы, шамал болобу, суукпу, кар жаайбы, градустардын баардыгын прогноз деп айтылат орустарда. Прогноз деген. Прогноз погода, погоданы жөнүндө прогноз берет да. Эки футболный команда ойноп атат, прогноз кандай дейт, ана ушул 2-1 учушу мүмкүн. Прогноз айта бер мындай. Аттар жүгүрүп атат, же болсо кайсы команда жеңиши мүмкүн. Ойлоп айтып коем, мына команда, менин оюмча ушулар болушу мүмкүн. Прогноз берип атам. Я, бул мейли, уруксат да бул. Ушундасызбы? Мына азыр оны жүгүрөт, карап туруп, ушу биринчи месттен алса керек. Прогноз бул, жүгүрө берсин, жана. Муну туугандар түшүнүп алла мынаке. Ушул аба ырайды да сөп, эртеңки күндүкүн аба ырайын айтып атканы, прогноз бул нормально. Түшүнүктүбү? Эгерде якинен айта турган болсо, толук, кескин, чечкин түрдө бул болбойт. Аны Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Пайгамбарыбыз айткан, ким палчыга көз ачык барып тастыктаса, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга түшүрүлгөн нерсеге капырлык кылдык дейт. Зайд ибн Халид радıyallahu anhu, Sahih Bukhari Müslim'de gelet, aytat, Zayd radıyallahu anhu. Bir жолу Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem bağımdat namazda okudu deydi. Ошол түнү жамгыр жааган эле дейт. Салла бина Расул sallallahu aleyhi ve sellem салата субх fi athari sama, самадан мурат матар. Канат минал лейла, түнү жамгыр жааган экен. Ошонун багымдат намазы мисалы келди, багымдат окуду. Falamman sarafa aqbala ala nas biwajhi, namaz окуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз адамдарга жүздөндү дагы, faqal айтты. Hal tadruna ma qala rabbukum? Ай, билесиңерби Робуңар эмне деп айтканын? Qal Allah ve Resulü alem. Allah aytты, Allah'ın elçisi bilүүчүрөөк деп. Пайгамбарыбыз айтты мындай. Qal asbaha min ibadi mu'min bi ve kafir. Fa amma man qal mutirna بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بالنوع كذا وكذا فذلك كافر به ومؤمن بالكوكب أخرجه البخاري ومسلم. Allah Taala aytkan ekan. Tün жамгыр жаады да,
түнү эмне болду? Жамгыр жаады. Бамдат намазда отат. Алла Таала айтат, пайгамбарыбыз айтып атат. Менин пенделеримдин кээ бири капыр болуп таң аттырды, кээ бирлери момун болуп таң аттырды. Эко. Пенделердин бардыгы экиге бөлүнүп калды. Кээ бирлери момун, иман менен, кээ бири капырлык менен, капыр болуп таң аттырды. Так, эми айтат эм. Ким Алланын райымы менен жамгыр жаады, Алла жамгыр жаадыртты, Алла айкөлдүүлүгү менен деп айта турган болсо, бул мага иман келтирди, жана жылдыздарга капырлык кылды дейт. Ишенген жок деген сөз. Эми кимде ким мына паланча жылдыз, чолпон жылдыз, Юпитер балакат салакат ушулар менен жамгыр жаадырды, жаады дей турган болсо, Алла айтат, анда ал мага капырлык кылды дагы жылдыздарга иман келтирди дейт. Аллаху акбар. Вакыт. Жараткан Алла субханаху ва тааля баарыбызга товфик берсин. Бекем ишеним берсин. Себептерди биз четке какпайбыз. Узи бар, жамгыр бар, башка бар, ааламда себептер мен өзүнүн ордунда. Мусаббибун асбаб себептердин бардыгын кыймылдатуучу, акыйкатка алып келүүчү, ишке ашыртуучу жараткан Алла субханаху ва тааля өзү, анын шериги жок, кудурети чексиз, күчтүү, анын каалоосуз эч нерсе болгон эмес, кыямат күнгө чейин да каалоосуз эч нерсе болбойт. Бардыгы жараткан Алла Тааланын каалоосунда, кудуретинде. Устаз, ар күнү ушул мечитте аялдарга сабак болот. Ошол тууралуу жамаатка айтып кое аласызбы? Курандан сабак болот. Ар ишемби, жекшемби баяндар болот. Эркектер жамаатына айтып кое аласызбы? Сураныч, Алла разы болсун, дуа кылып туруңуз, устаз. Рахмат, мейли. Бардыгына укту, ар күнү ушул мечитте аялдарга сабак болот. Мечитте кандай аялдарга сабак болот? Менин суроом бар. Мен силерге суроо берейин. Башка мечитте эми көмө бөлмөлөрүндө сабак болсо керек да, бул жерде эми эркектер келип намаз окуп турат да, я. Башка бөлмөсүндө, сөз. Курандан сабак өтө жакшы иншалла. Алга жарыя катары экен. Мейли эжелериңиздер, апаңыздар бар, башкалар болсо айтып коюңуздар, сабакка келип турсын, аялдар сабак берсе керек. Так, ишемби күнү, жекшемби күнү бу жерде баяндар болот экен сабакта. Көкжардан ушул сабактарды таштабаңыз. Анткени бизге аябай жакшы болуп жатат. Кашкариге, Касиге барыш оор. Рахмат сизге. Москвадагылар 100 километрге барып сабак алып атышат. Сиздерде давай Токмокко кеттик деп эле турабыз го, Карабалтага деп. Карабалтага келгиле десек, совсем Кудай кааласа иншалла. Жолугуп турганыбыз жакшы да. Иншалла биз деле келип турабыз бу нерсе иншалла. Орозодо эми Кудай кааласа тарайыкка күч беребиз да. Орозодо сабактар токтойт. Орозого чейин иншалла бир орозону, Рамазанды кандай өткөрүш керек, ошончо сабак кылабыз. Кудай кааласа иншалла ар бирибиз ошого бекем карманып, ага чейин Куранды баштай бергиле азыр. Ибн Хаджар Асқалани рахматуллахи алейхи айткан сөзү бар да, Шабан айында мурунку адамдар, мусулмандар Курани Каримге бети менен чөт эле дейт. Шабан айында. Жана зекеттерин берелек болсо, тез берип калат. Себеп Рамазанга келип калат да. Рамазан айда зекетин ниет кылып, тиякпак кылган, бир канча-канчасы, мисалы канча, бир 10 000 сом болсо, 9 000 сом зекетин берген, 1000 сомун берелек. Тез Рамазанга чейин берип калайын дейт экен да. Зекеттерин чыгарып калат эле дейт. Жана Куранга бети менен жыгылышат эле дейт. Шабан айында. Эмне үчүн? Азыр Рамазан Курандын айы да. Рамазан эмне ай экен туганда? Курандын айы. Сиздердин баарыңыздардан Алла үчүн сураныч, бисмилла деп иншалла Куранга азыртан иншалла 2-3 саатпы болбойт дегенде 1 сааттан көңүл буртура бериңиз. Рамазан айга жакын эле калды да. Я. Жакын калды көп, узакпы? Жакын да. Мына бүгүн азыр 16 Шабан болуп атат уже. 15 өтүп кетти, 16. Эч канча калган жок. Араңыздарда араб тилин, алиф ба та сан ушу менен тааныгандар кол көтөрсүнчү, араб тилин билгендер.
бийик көтөрсөңөр. Кур'ан окуя тургандар дегеним да. Көтөрсөңөр эми түзгөрө жан барбы? Машалла. Алла разы болсун. Бир топ эле бар экен, Кудайга шүгүр. Рахмат, илимиңиздерге береке берсин. Калгандарыбыз үйрөнөйлү, калган мураза кол көтөргөндө кичине аракет кылайлы. Болобу? Сүйлөштүкпү? Всё. Китеп окуунун системасы сизде кандай? Күнүнө канча бет жана кантип окуйсуз, бизге кеңешиңиз. Алла разы болсун. Бетин го санабайм эми. Менде эми канча эми? Ким билет? Бош убакта эле китеп окуйм ага. Карап иншалла. Бет санабай деген. Саудияга бекер окуу бар экен, бюджетке. Рекламадан көрүп калдым. Араб тил факультетине тапшырсам болобу? Болот? Болот. Мына жактан бирок кичине неме алып алыңыз, маалымат. Себеп дегенде аларда мазхаб бөлөк. Акидада дагы, фикта да мазхабы бөлөк. Акида мазхабында эми салафи мазхабта көпчүлүгү, фикта болсо көпчүлүгү хамбали мазхабта. Бизде отурган болсо биздеги бул жакта матуриди, фик болсо ханафи. Ошон үчүн кичине нары бери эме болуп калышы мүмкүн. Жактан түшүнүп алганыңыз жакшы да. Алымдардан билип алып, анан тапшырса проблема жок. Азыр бекер илим ал деп көп реклама чыгып баштаптыр. Медина, Катар, Кувейтке. Буйурсун, алхамдулилля. Жаман эмес. Өзү чет мамлекетке чыккан да жакшы. Мурунку алымдар бардыгы илимди кыдырып алат эле. Мусафирчылыкта илимдин кадыр баркы дагы башкача болот. Бирок сураныч ошол жакта биринчи өзүңүз бул жактан кичине фундамент алып алыңыз. Барып да билбей башканын ар кандай бар да азыр дүйнөдө деген агымдар толтура. Бирөөсүнө түшүп калып анан кыйналып калып. Тамактанган жайларда адалбы деп сурасак, ооба деп гана жооп берип койсо, ишенип тамактансак болобу? Же адал халал сертификаты болсо гана ишениш керекпи? Жок туугандар, сертификаты жок деле мусулман адам, мен бисмиллаху акбар деп соям. Ишенесиз мусулман, кантип ишенбейсиз? 90% мусулмандар. Албетте иншалла кээ бир жерде шегиңиз болсо сураңыз, уялбаңыз. Ал сураганда уялбаш керек. Чет тилдерде даават кылуу үчүн ниетте үйрөнсө сооп жана туура болобу? Мисалы, япон же корей тилин үйрөнүп, ошол жакта иштегенге жана даават кылганга деген ниет жана жүрөктөн чечим бар. Рахмат болот. Туган Наполеон айткан сөзү бар го. Бир тилди билген бир киши, эки тилди билген эки киши дейт. 5 тилди билсеңиз, сиз жалгыз эле 5 кишисиз да. Машалла. Тим более ушуну машалла дааватка деп ниет кылсаңыз, нур үстүнө нур. Эч кандай зыян жок. Наоборот, бизде айтат элек, тил үйрөнүшүбүз керек, баарыбыз. Биринчи эне тилибиз, алхамдулилля, кыргыз тилди. Өзбек туугандары бар, өзбек тилин. Тажик туугандар, тажик тилин. Казак туугандар, казак тилин. Уйгур туугандар, уйгур тилин үйрөнсүн. Өзүнүн эне тилин жакшы билиш керек. Экинчи, Кыргызстан тууган мамлекеттик тил бар бизде. Башка улуттар тартынбай, арданбай эле кыргызча үйрөнүш керек. Кыргызстанда жашап аткандан кийин, алхамдулилля, бир Кыргызстан кыргыз мамлекети да. Кыргыз тилин үйрөнүш керек, үйрөнө турган нерсе. Үчүнчүдөн, алхамдулилля, бул жакта орус тили бар экен. Өзүбүзгө жараша орус тилин да билишибиз керек экен. Андан кийин, алхамдулилля, динибиз болгондо бул арабча тил экен, динибиздики экен. Эл аралык, мамлекет аралык дүйнөдө англис тил экен. Машалла. Могу тилдерге көңүл буруп коюшубуз керек да. Араб тили го эми фарыздын даражасында деп эле айтам мен. Араб тили. Фарыздын даражасында турган. Болсо биздин ибадатыбыз буга байланган да. Арабтын тамгасын туура айта албасаң анда намаз кандай болду анда буяк? Ассаламу алейкум устазым. Жакшы көргөн адамына билерик, шакек жана башка зер буюмдарын белек берерде анын бетине Кур'андын аятына шилтеме кылып чектирип жаздырса болобу? Мисалы 93:3 деп Зуха сүрөсүнүн 3-аятына шилтеме. Жакшы эмес го мунулар, тим эле койсо болот булар. Эгерде мени шакек болсо болот, белек берсеңиз, билерик деле. Бирок Кур'андын аяттарына жазып кээ бирлер цифралар коет деп ушундайлар, анын кереги жок анча. Жөнү. Анан көрөк, мына пайгамбардын шакегинде Мухаммад Расулулла деп жазып бар эле дейт. Азыр андай кылса болбойт. Умар разияллаху анхунун шакегинде
насаат алууга өлүм жетиштүү деген жазуу бар эле дейт. Насаат алууга эмне жетиштүү дейт? Мындай сөздөр болсо эчтеке эмес. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын жыты кызыл роза гүлүндөй жыттанып турчу деген маалымат туурабы? Жок, туура эмес. Аллах алам, кээ ушундай деп сөз айтышат, бирок мындай бир китептерде биз окуган эмеспиз. Кызыл роза гүлүндөй деп. Окшоштуруп неме кылышат? Пайгамбарыбыздын жыты бар, таптакыр керемет эле да. İmam Azam medresesine ötüp ketsin dep dua kılıp turuңузчу Куштарбек уулу Данияр. Allah'ım kabul kılsın. Ötüp ketиңиз. Жакшы даярданыңыз. Кабырдагы 3 суроого жооп бериш үчүн ушул дүйнөдө кандай амал кылуу керек? Ошол суроолорго даярданыш керек. Кабырдагы ошол 3 суроого жооп бериш үчүн даярданыш керек. Туура эле суроо бердиңиз. Робду Алла деп жашаңыз. Hazreti Umar razıyallahu anh aytkan söz var mı? Radıyna billahi rabban ve bil islami dinen ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geyber rivayette Rasulan, geyber rivayette Nebiyen. Kalnay oğludağı Rob 24 saat. Dininiz İslam. İslam'ın talaplarını atkarınız. İslam deyin kanday. Peygamberimiz Muhammed dediğiniz Peygamberimiz sünnetin. 24 saat Peygamberimiz sünneti var. Birinci darat men namazı sünnetinden başlanınız. Birinci qaysı? Дараттын сүннөтүн билиңиз, издеңиз, окуңуз, сураңыз. Экинчи намаздын сүннөтүн издеңиз, окуңуз, сураңыз. Ошону билгенден кийин эми амал кылыңыз. Андан кийинки анан тамак аштыкы бар, уйкунуку бар, ар жерге кирип баскан, чыккан, отурган, жакшылык, жамандык, кыскасы айтканда бардыгы. Мен болсо мугалимдердин акысына кирип калгам. Сөз кылган эмесмин, бирок сабакка кечирип келет элем. Тапшырма аткарбайт элем. Кечирим сурайм десем, кээ бирлери за границу кетип калышыптыр. Сурасам, наш дейби? Нам дейби, наш дейби кысасы. Номерлери жок. Так, 70 000 истигфар келимесин айтып туруп, hadya кылып койсом болот. Эгерде алар мусулман болсо, мейли. Мусулман эмес болсо истигфар болбой калат. Макулбу? Ушулардын акысына эме болсо, эми албетте кечирим сурап кое бериш керек, мүмкүнчүлүк болушунча. Кабырларга истигфар кылынбайт. Тирүүсүнө дагы, өлүгүнө дагы. Аларга хидаяттын дуасы кылынат. Хидаятты банан көрүп, хидаяттын. Алла иман бер деп дуа кылсаңыз болот. Кылыш керек өзү. Мусулмандарга алхамдулилля иманын дагы сураш керек, истигфарын дагы сураш керек барды болот. Менин суроом мухтасар Илми Хал аттуу китепте сахв саждасын кылуу керек болгон кезде аттахиятты өзүн окугандан кийин имам болгон адам бир жака, жалгыз окуган адам эки жака салам берип Аллаху акбар деп такбир айтып артынан эки сажда жасайт деп жазылып турат. Бирок мен көп көрөм, адамдар бир жака берип сажда берип кылып кое берет. Бул туура элеби? Туурасын айтыңызчы, рахмат. Айта кетесизби, рахмат. Сиз айткандай, бул маселеде биздин Ханафи мазхабта эки сөз бар. Бир жака салам берип туруп деле эки жолу сажда кылып жаңылыш саждасын аткарсаңыз болот. Эки жака берип деле аткарсаңыз болот. Жалгыз окуган кишиникин айтам. Бирок фатва туурарагы бир эле жака. Түшүнүктүүбү? Кээ бирлер эки жака кылып койсо деле өтүп кете берет. Бирок фатва туурарагы бир эле жака. Түшүнүктүүбү? Аллахым кабыл кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик. Нашаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Аллахым барыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым разычылыгыңды бейишиңди сурайбыз. Наразычылыгыңдан тозогуңдан паана тилейбиз. Аллахым Шабан айында береке бергин. Рамазан айга я Аллах барыбызды амандыкта, ынтымакта, ден соолукта, ырыскыда, жакшылыкта жеткиргин. Тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазгын. Аллахым ушу сабакка катышкандардын баардын кандай кажеттери болсо өзүң орундаткын.
эч кимге кор зар кылбагын, эч кимге муктаж кылбагын. Я Алла, жетишерлик, берекелүү, адалдан рызкы бергин. Жараткан Алла адалдан рызкы бергин. Баарыбызга каниет бергин, баарыбызга шүгүрчүлүк бергин. Жараткан Алла ортобузга береке бергин. Жараткан Алла мамлекетибизге, элибизге тынчтык, амандык, туура түшүнүк насип кылгын я Раббул аламин. Аллахым жакшылыктардын ачкычы, жамандардын жапкычы кылгын. Аллахым баарыбызды кутурта турган байлыктан сактагын. Я Алла, баарыбызды, я Алла, башыбызга бале боло турган балдардан сактагын. Карлыктан мурда кары төре турган аялдан сактагын. Я Алла, куу достон сактагын. Эки көзү карап турган, көзү аңдып турган, жакшылыкты көрсө жаап, жамандыкты жая турган ушундай куу достордон сактагын. Аллахым жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылгын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан баарыбызды сактагын. Ва саллаллаху ала набийил карим ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахмат.